Ороза бүткөндөн кийин 6 күндүк нафил орозону биринчи кармаш керекпи же каза орозону? Каза орозону биринчи кармаш керек. Көбү нафилге аябай умтулат да, фарыз казалар таштап коет. Андай болбойт. Биз акылдуулук менен кылайлы да. Акылдуулук менен кылайлы да. Мындай да. Фарыз бул Алла Тааланын карызы. Өзгөчө аял кишилерге Рамазан айда бир канча күн карыз болуп калган. Так, айтта ороза кармаган арам, айтты кармабайсыз бир эле күн. Бүттү. Эртеси күн эле ден соолугуңуз жакшы болсо, мүмкүнчүлүгүңүз позволять этсе болду. Ошо бир айдын ичинде карыз орозаларды кармаган жакшы. Андан кийин да мүмкүнчүлүк болуп калса, мейли. Анда ошо 6 күн ороза, Шаввал айындагы 6 күн орозаны пайгамбарыбыз айткан, ким кармаса жыл бою ороза кармагандай сооп алат деген. Бирок бул нафил, буга эч кандай кармабай койсоңуз, Алла Таала эртең кыямат күнү сурабайт сизге. Бул фарыз боюнча сөзсүз сурайт. Ошон үчүн биринчи фарыз. Каза намаздарыбызды кандай жолдор менен жеңилирээк окусак болот? Фидиясы кандай болот? Түшүнүп берип кетсеңиз. Мындай. Каза намазга окуганга бүгүнкү күч барбы сизде? Акылыңыз, тилиңиз бар? Мүмкүн туруп окуй албасаңыз, анда столго деле отуруп окуюңуз. Фидияга шашылбаңыз. Фидия окуй албай калган оорукчандарга. Зачем сиз алардын списогуна кирип алып? Кудайым берген ден соолук бар экен. Туруп окуй албайсызбы? Отуруп окуй бериңиз. Бирок каза намазды окуй бериңиз. Андан көрөк тияка бияка ар нерсе саясат, бирөөнү сындагандан көрөк, убакыт кеткизген көрөк каза намазды окуган жакшы. Каза намазга азан коматты айтпай эле коюңуз. Ручка кагазды алып коюңуз, болду. Сизге ручка кагаз эле керек, азан коматтын ордуна. Макулбу? Азан комат булар сүннөт, каза бизде көп болуп атпайбы? Ошон үчүн ниет кылганда мындай кыласыз. Менин жашоомдо эң алгачкы багымдат фарыздын казасын ниет кылдым дейсиз. Сизге качан фарыз болгон? 9 жашта, 10 жашта, 11 жашта, ар кандай. Демек ошону санап коюңуз. Мисалы 10 жашта балагатка толгон болсоңуз, сиз 30 жашта намазды баштадыңыз, 20 жыл казаңыз бар экен. Көз коркок, кол батыр. Кыжалат болбоңуз. Ручка кагазды алып коюңуз. Так. Биринчи баштай бериң. Аллах. Алхамдулилlah, баягы эле. Зикирлерни, салам алейкум болду, болду. Субханалларды айтпайсыз. Алхамдулилlah айтпайсыз. Куранды окубайсыз. Дуага эмеге салаваттарды айтпайсыз. Болду. Салам бердиңиз, кийинки намазды баштай бериң. Салам бердиңиз, кийинки намазды баштай бериңиз. Бир күндүкү болдубу? Так, 1, 2 деп жазып кете бериңиз. Кудай кааласа, иншалла бат эле бүтүп калат. Оңой жолдор ушундай. Жаңынан көрүнгөн көргөн кече видео тармактарда карасуу түнү периштелер түштү деген ишенсек болобу, сиздин аалым экениңизге ишенсек чексиз да. Алла Тааладан Кудай билет аны. Өзү периште көрүш мүмкүн эмес. Периште дегенчи. Алланын куту, Алланын нуру, бирок иншалла периште. Менин 5 балам бар. Күйөөм мага айтпай үйлөнүп алган экен. 8 жыл болуптур. Мен эми билип калдым. Эмне кылыш билбей атам. Чоң аял экен. Эми сабыр кылыңыз, күйөөңүз адилеттүү болсун. Адилеттүү болсун. Ар кандай арам жолдон жүргөндөн көрөк. Мисалы мен аны сөз андай мындай деп сиздин кичине сизге оору тийип калышы мүмкүн, бирок андай ойлобоңуз. Алла Таала эми өзү ушундай жашырын эме кылып жүргөн болсо, бирок адилеттүү карасын да. Адилеттүү карасын. Эми шариаттын талабы. Биринчи шарият буга уруксат бербейт. 2-3 дегенгечи караңыздар. Барыңыздарга айтып коет, сиздер энем, сиздер эже карындаштарымсыздар. Шарият үйлөнбөй өткөндөн көрөк үйлөнүп өткөнгө кызыктырган, таргыйп деп коет, сүннөт деп айткан. 2-3-4-кө уруксат ар кандай эркектер дайыма аз болуп келет. Көбү согушта, көбү ар кандайларда, жол кырсы башкаларда ооруп, бузулуп кетпесин, ар кандай болот. Бул шариятта көп нерсесин карап, кете келинчеги төрөбөй калат, келинчеги оорукчан болуп калат. Аны ошол бойдон таштатып, ажырашып кетип, талагын берип кетиргенге уруксат бербейт. Аны да карасын. Эми көптөгөн себептердин себебинен Алла Таала данышман го, уруксат берген. Ошон үчүн жөн деле неме кыла бербеш керек да. Балды сен тиги менен бол, анда мени кой бер, мен кеттим, анан таң, турс. Жок, адилеттүү карасын. Адилеттүү карасын. Эмне кылыш керек? Адилеттүү карасын. Бир эле талап. Акыркы күндөрү чач боесо, сары кылып күйгүзсө, кашты өчпөй турган 2 жыл дейби, кылып боетсо, дарат өтөт деген фатва чыгып дешет. Туура. Мен билбейм, караңыздар. Дарат өтсө, шарият эрежеси болот ошол боек. Дарат өтпөсө болбойт.
Каш терген болбойт. Однозначно ал. Дарат өтө өтпөй башка канча неме кыла болбойт ал каштыкы. Бул нас, катайы нас бул. А чачтардыкы болсо кээде кичине ак түшүп калды, тияк болуп калды. Вот ошону мисалы аял киши эме кылып, кой ошо кичине карага же болсо башкага деп боёно турган болсо уруксат. Бирок боёк дараттын суусу өтө турган болсун. Гусул дарат маселесинде суу өтө турган болсун да. Аны өзүңүздөр карагыла, өзүңүздөр сурагыла. Боёктун түрлөрү бар, өтө турган, өтпөй турган краскалары бар.